Идрис мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Сизди көргөнүмө чын дилимден кубанычта экендигимди айта кетейин. Жакында ошо Египеттен келип калды дегенди угуп эле дароо сиз менен жолугушууга шашылдык. Кайра кайткан жаткан экенсиз. Кеткениңизге бир 2 жылча убакыт болуп калды окшойт. Мекениңизге тез-тез келип атасызбы же мүмкүнчүлүк болбойбу ага? Биринчиден мүмкүнчүлүк болбойт. Ал эми экинчиден болсо мекенге түшүмдө тез келип турам. Эң сонун, эң негизгиси ошол да. Анан көпчүлүккө көрүнбөй кээ бир кезде YouTube'дан ала тоону коюп алып, көзүңө жаш алып, сагынычыбызды таратып алабыз. Мына ушундай. 2 жыл болуп калды, азыр ал жакта билим алып атасыз. Көнүп калдыңызбы? Көнүп калдым. Египетке барганыбызга 2 жылга жакындап калды. Ал эми баягы илим алуу үчүн барганыбыз үчүн гана көндүк бардыгына. Үй бүлөңүз менен чогуу кеткенсиз да? Үй бүлөм менен. Ошолор балким өтө бир сагыныч, курсалыктын ордун басып турат. Айтыңызчы, сиз ушул баягы төкмө акын катары мындай популярдуулуктун бир тоо чокусуна келип турган кезде жок болуп кеттиңиз да. Жок болуп кеттиңиз дегеним бул публика сизди издеп калды. Кайда Идрис эмне менен алек болуп атты экен, чыгармачылыгы кантип атты экен депчи. Анан ушинтип мындай диний бир билим алсам, илим алсам деп кетишиңиздин түпкү максаты эмнеде болду экен? Өзүңүздү кайрадан тааныгыңыз келдиби? Эмне себеп этти? Мына ушул суроого бир кененирээк токтолуп жооп бергим келди. Анткени сиз берген ушул суроонун көпчүлүктүн мындай бир көмөкөйүндө жатат. Ошондуктан жооп бергенге аракет кылайын. Албетте илим издеп кетишиме эң негизги себептердин бири ушул эле төкмөлүк өнөр болду. Анткени ата-бабаларыбыздан Тоголок молдо, Нияз болсун, Абдырайым молдо, Шайымбет молдо, айтор жалпы эле акындардын ошол эле Туяк акыны, же болбосо барып аталарыбызды айталы, же болбосо Токтогул аталарыбыз, Жеңижок аталарыбызды айталы, бардык эле төкмө акындардын өзгөчө илимдүүлөрүнүн атынын жанында молдо деген кошумча лакабы жүргөн. Бул бекеринен айтылбайт. Анткени ошол акын аталарыбыз ошол замандын эшен калпа молдолорунун жанында жүрүп, дин илимин мыкты үйрөнүп, Кудай Тааланын бул дүйнөнүн өмүрдүн сыноо экендиги тууралуу бергендиги тууралуу бардыгын үйрөнүп, басса турса төгүп ырдап, акыйкатты элге жеткирди. Илим жолуна кетишиме негизги себептин бири ушул эле кайра төкмө акындык, бабаларыбыздын басып өткөн жолу. Анан кайра илим алып келгенден кийин ушул балким дин, ислам дининин дагы да коомго жайылышына, канчалык аруу таза дин экендигин жалпак тил менен, жөнөкөй тил менен, анан адамзат ушундай бир акындардын сөздөрүн жакшылап укканга дагы да бир жан дүйнөсү тартылып турат. Балким ошол жакты колдонуп, анткени Кудай Таала Куран Керимде шуара деп акындар жөнүндө атайын келтирет Куран аяттарын. Ошол эле учурда пайгамбарлардын көбү дагы ушундай бир пайгамбар алейхисаламдын учурунда да мисалы үчүн сахабалардын арасында акындар болгон. Хасан ибн Сабит сыяктуу акындар болгон. Ошол акындар ушундай бир акындык менен дем күч бергенде айтат. Бир жолу мечитке кирген кезде ошол Хасан ибн Сабит сахабасынын бирөөсү акындык, мындай уйкаштык сөздөр менен сахабаларга дем күч берип өр окуп атты дейт. Ошондо Пайгамбар алейхисалам кирип келди. Сахабалар эми урушат экен деп отурса, Пайгамбар алейхисалам айтты: "Жөн койгула. Айтсын. Алардын сөзү дейт, силердин кылычыңардын мизинен өткөр" деп айтты дейт да, карасаңыз. Ошондон улам айтам, биз төкмө акындар дагы бир Арабияда жүргөн, Египетте жүргөн кезде бир акындын ырын окудум эле. Ал айтат: Аллахты, акыйкатты, адамзатты арулукка чакырган ырларды жаттабасам, ошондой ырларды жаратпасам, андан көрө менин ичиме ириң толгону жакшыраак деп жазып отурат ырында, карасаңыз. Ошондон ар бир чыгармабыз, ар бир сөзүбүз адамзатты арулукка, жакшылыкка чакырууга себеп болсун. Жеке Египетте ушу диний билим алсам деген чечим бул жеке өзүңүздүкү болгон экен да, же бул Кыргызстанда мындай диний алымдардын дагы кеңешин уктуңузбу?
Биринчиден Казанга жакын жүргөндүн карасы жугат. Бул бекеринен эмес. Мен Кыргызстан мусулмандар аалымдар кеңешинин жалпы аалымдардын жанында көп эле жүрүп калдым. Балким ошолордогу илимди көрүп суктандым. Чубак Ажы Раматылык устазыбыз ай Идрис кандайсыз устаз, жакшысызбы деп а киши мени ушундай бир эркелетип, желкемен таптап дубасын берип турчу. Балким өзүбүзгө идеал кармаган устаттардын саппашында Чубак Ажы устатыбыз турат. Идеал кармаган устаттардын башында Марс Ибраев устаттарыбыз, Абдушукур Ажы устаттарыбыз, Сайдо Кастолов устаттарыбыз, бүгүнкү күндө аттуу баштуу болуп эл оозуна алынып калган устаттардын бардыгын чындап эле илим чөйрөсүндөгү балким локомотивдердин бардыгын өзүбүзгө идеал кармайбыз. Идрис мырза, айтыңызчы, сиз кайсы бир маегиңизде айткан экенсиз, менин кыялым Куранды жатка билген кары болсом деп тилек кылам, кыялданам депчи. Демек сиз ошого кадам таштаган экенсиз да, буюрса. Мектепте окуп жүргөнүмдө мен Өзбекстанда чоңойдум. Өзбекстанда 2002 жылы Кыргызстанда тоолор жана талаалар жылы болгон. Ооба. Ошол тематикага байланыштуу Өзбекстандагы элчилик Өзбекстандагы этно кыргыздардын арасында дил баян конкурсун жарыялады. Мен ошол конкурста катыштым. Анан Өзбекстан Республикасында биринчи орунду алдым. Ошондо мени куттуктап элчиликтен анан 2 кассета түшкөн магнитофон берген. Анан алып келдим үйгө. Анан ошо бала кезимдеги атамдагы Куранды жакшы көргөн, балким бул атамдын дубасы болор чыгар. Араб тилинин, араб тамгасын атамдан үйрөндүм. Муаллим ис-Сани китебин атамдан окудум. Анан ошол атам бир арабча кассета койду да. Анан арабча сөздөрдү, ырларды уктум ошондо. Биринчи жолу угуп жүрөм. Аябай кулакка жагымдуу, сонун да. Анан ошентип араб тили өзүнө ашык кылды мени. Айрыкча эртең менен турган кезимде атамдын Куран окуп аткан үнү менен ойгончумун да. Ошол атамдын Куран окуп аткан үнүн угуп, тыңшап жатканды жакшы көрчүмүн. Ошондон улам жүрөгүмдө ошол араб тилине болгон сүйүү пайда болду. Куранга болгон сүйүү пайда болду. Ал сүйүүнү болсо кийинчерээк устаттар дагы да бекемдеп бышыктап салды. Анан эми сүйүп эле кала берейин десем, акындыкка өткөндөн кийин акындык чөйрөдөгү тоголок молдолор болсун, молдо ниястар, аталарыбыз болсун, булар ого өтер жанагы сүйүүмдү кайра козготуп турду. Демек барбасам болбойт окшойт. Айтыңызчы, мисалы азыр сиз Египетте илимди араб тилинде алып атасыз да, туурабы? Анан сиз үчүн тил үйрөнүү мындай өтө оор болбойт деген ойдо калдым. Анткени сиз мен билгени 5-6 тилде сүйлөйсүз, ырдап жүрөсүз дегендей, тил үйрөнүүнүн кыйынчылыгы болбосо керек, туурабы? Тил үйрөнүүнүн эгерде адам баласынын тилге болгон кызыгы болсо, ошол тилди сүйө билсе, анда оңой эле болот. Бирок дүйнөлүк тилдердин арасында араб тилинин ордо калкып жаткан мухиттей, деңиздей сыяктуу. Ушундай бир терең тил. Бир эле сөздүн, бир эле көрүп жаткан нерсенин бир канча вариантта түшүндүрмөлөрү, сөздөр аябай көп экен. Ал эми кимдир бир араб тилин үйрөнсөм деген каалоосу болсо, мен айтар элем, жеке мен үчүн орус тили менен англис тилин билсеңиз, араб тилинин сүйлөм структурасы окшош, грамматикасы, морфологиясы окшош ушуларга. Демек оңойраак болот. А эгерде өзбек тили менен түрк тилин билсеңиз, буларда дээрлик 50-60% сөздөр арабтардан алынган сөздөр көп. Натыйжада араб тилин түшүнүп кетсе дагы да оңой болот. Жакшы. Ал эми мен ушул 4 тилдин бардыгын билгеним үчүн араб тили оңойраак болуп атат. Азырынча ошентип баштадык. Мына 1,5 жылдан бери араб тилин үйрөнүп баштадым. Нолдон баштадым. Болгону тамганы гана тааныдым атамдан. Анын сыртында арабча эч нерсе билбейт болчумун. Бирок үйрөнүп атасыз. Бардыгын ошол жактан баштадым үйрөнүп. Мына сиз өзүңүздүн жарыңыз, үй бүлөңүз менен кошо кеткендигиңизди билебиз да. Анан буга чейин балдарыңызга Кыргызстанда мындай абдан жакшы, мыкты билим берүүгө кыздарыңызга аракет кылып жүрчү элеңиз. Анан ал жакта азыр кандай мектепте билим алып атышат, мындай диний эмес, сөзсүз түрдө светтик билим алууга деле басым жасап атсаңыз керек, туурабы? Негизи мен үй бүлөмдү алып кеткенге мажбур болгонумдун себеби
балдар балалык доорун бир жашайт. Аларга да балалыгы кайра келбейт. Туура. Балалык доорунда ата-эненин сүйүүсүнө, меримине тоюп чоңойсуң. Жана өзүм дагы көп жерлерде семинар, тренингтерде мугалим катары эл жерди аралап жүрүп бир нерсени байкайм. Ата-энеге зар болуп, ата-энеге суусап, ата-энени сагынып жашаган бөбөктөр абдан көп. Мана ошолордун катарын менин балдарым да толуктабасын, мени менен болсун деп кыйналсам да өзүм менен алып кеттим. Бул биринчи себеп. Анткени ар бир ата-эне баласы менен, ата-энеси, балдар ата-энеси менен чогулганын жакшы көрөм. Бул биринчиден. Экинчиден, Ал-Азгар университетинде окуйм. Ошол университетте чет өлкөдөн келген бизге окшогон студенттердин балдары үчүн университеттин карамагында өзүнчө атайын мектеп ачылган. Эң сонун. Ошол мектеп араб тилинде албетте. Мен балдарымды ошол жака бердим. Анын сыртында Кыргызстандан окуп келин болуп барып калган ошол жактагы келиндер бар. Кээ бирлери педагог, кыргыз тилин бүткөн, орус тилин бүткөн, ушундай сыяктуулар. Аларды үйдө отурбай, ушул балдарыма сабак бериле деп акчасын төлөп берип, репетитор катары бирөөсүнүн кыргыз тилин, бирөөсүнүн математиканы, бирөөсүнүн орус тилин үйрөнөт. Ал эми кошумча дагы бирөөсүнүн англисче үйрөнөт. Демек дүйнөлүк момундай светтик илимди да алып баратышат. Айтор баягы дүйнөлүк цивилизациядан артта калбасын деген аракетиңиз күчүндө, Анан көптөр ойлошу мүмкүн да, эми билим алып атсаңыз, үй бүлөнү кантип багып атты экен депчи, тигил ал жакта жүрүп сиз кошумча иш кыласызбы, кантип каражат табасыз? Жакшы суроону бердиңиз. Египеттин өзүндө 100 миллион эли бар, абдан көп эли бар. Биз жашаган Каирдин өзүндө эле 30 миллион эли бар. Натыйжада өздөрүндө эл абдан көп болгондуктан жумушсуздук да абдан көп. Өзгөчө бизге окшогон чет өлкөдөн келгендерге жумуш дээрлик берилбейт, жок. 2 жылдан бери, демек баргандан бери 2 сом акча таба элекмин. Бирок мен Кудайга шүгүр биринчи жылымды Өзбекстандын президенти Шавкат Миромонович Мирзиёев, Кудай таала ишине ийгилик берсин. Ошол киши менин акындык өнөрүмдү баалап, эки өлкөнүн достугу үчүн мындай бир дуба тилегинде ырдаган ырымды баалап, мага атайын машина, уна белек кылган. Үйдө белек кылган. Анан үй турат, ата-энем барып келип ошол жерде. Ал эми унаны болсо көчө чаңытып минип жүрө бербейин дагы, бисмилла, ушуну сатайын да кетейин деп ошол акча менен окудум. Ал деле түгөнөт да. Ал деле түгөндү. Андан кийин Ош шаарында өзүмдүн 2 квартирам бар. Ошол квартираны ичине баягы квартиранттарды киргизип, ошол акча менен квартирадан алган акча түз эле ошол жактагы квартирама төлөнүп атты. Ал эми Ал-Азгар университети болсо бекер окутат. Натыйжада мына ошол жагы ордун жаап турду. Анын сыртында өзүмдүн досторум бар, чөйрөлөрүм бар. Атын атабай эле коеюн, кээ бир берешен ага эжелерим бар. Ошолор айына баягындай бир Кудай берген ырыскысынан атайын зекетин башкасын чыгарып турат. Илим жолунда Идрис Илман атасын сага берип туралы деп ушундай бир берешен, өзүнүн берешендиги менен бейишти менчиктеп алган ага эжелер бар. Мана ошол кишилерге дайым дуа кылып турам. Кыйналган кезде ошолордун акчаларын колдонуп турам. Атайын өзүмдө дуа тизмегин кылып алам. Берешен ага эжелерим үчүн дуа тизмегим бар. Алардын ар бирине дуа кылып турам. Бассам турсам, намазымда болсун, башкада болсун, дуа кылып турам. Айтор, анткени учурунда мен да окуп жүргөн, иштеп жүргөн кезимде, мен да бул жакта Кыргызстандын өзүндө окуп аткан студенттерге өзүм стипендия берип турчумун да. Кайтар дүнүйө экен. Биз кылганды бүгүн бизге кайтарып отурушат. Демек муну сыймыктануу менен мактанып айтам. Башка берешен ага эжелер дагы кол алдыңарда тууган уруң бар. Ар бириңдин артыңда жүздөгөн тааныштарың, туугандардын өзү эле жүздөгөн. Ошолордун эле 10-20лаган жакын балдар окуйт, бөлөлөрүң, жээндериң окуйт. Ошондон урматтуу берешен ага эжелер, Кудай берген ырыскынын да зекетин берип туруңуздар. Кимге? Илим жолундагы ошол бөлө жээндериңе берип, студент болуп жүрөт, Ош шаарында, же Бишкекте, же билбейм нарында, башка жерде. Ушундай сөз бар, биздин устаттар айтат. Студенттин жашаган бөлмөсүнүн эшигинин ручкасы алтындан болсо да, ал кишиге жардам кылып тургула дейт да. Ошондон мен жалпы Кыргызстандагы берешен же болбосо колунда бар бай манаптардын бардыгына кайрылат элем. Мындай бир
жөн эле ат минип, жөн эле машинадан машинаны алмаштырып, кийимден кийимди алмаштырып, же болбосо пляждан пляжды алмаштырып жүрө бербей, суранарым өзүңөрдүн окуп аткан бөлө жээниңерди колдоп кубаттап, ошолордун стипендиясына стипендия кылып кошуп берип тургула. Бул эң мыкты садаканын бири. Ушул кыяматка чейин илим жолунда ошол илим үйрөнүп аткан илими токтогонго чейин соолу тийип тура турган садаканын жакшылыктын бири. Негизи чыгармачылыгыңыз менен ошол алыста жүрүп, мындай каражат табуу мүмкүнчүлүгү канчалык болду экен? Чын айтсам, мен эч кимге айтпай эле кетип калгам. Кеткенден баштап ушул күнгө чейин жеке баракчамда, соц баракчамда тойлорго, мааракелерге чакыруулар абдан көп келет. Ошо Египеттен чакыруу болот, күн алыс эле ушул чакыруулардын баардыгын жок, мен чет өлкөдөмүн деп, жок, бирине да барбайм. Анткени чакыруулардын баардыгы Кыргызстанда, Россияда, Америкада. Жок, Египеттин өзүндө болсочу. Египеттин өзүндө бардыгыбыздан чакыруулар жок. Египеттин өзүндө болгону мекендештер бар. Ушул мекендештердин жолугушуулары болуп турат. Ал эми ал жолугушуулар мекендештердин сагыныч жолугушуулары. Бири-бириз менен баарлашып отуралы. Биринчиден илим алуу жолугушуулары, бир китепти окуй эле түшүнөлү. Экинчиден экзаменге даярдануу жолугушуулар. Ушундай отурабыз. Ошол кезде да комузумду ала барам. Ошол отуруштарда, башкаларда ала тоону сагынгандар, амансыңбы, кандайсың? Мындай бир ырдап берейин анда деп анан тигилерге анан төгүп, азын-аулак төгүп ырдап берип турам. Када берсе, ошол жактагы мекендештердин ушул өнөргө кызыккандары бар. Эки шакиртим бар азырынча. Төкмакындыкты, ал эми чечендикти, эл алдына чыгып сөз сүйлөөнүн мындай бир ораторлук искусствону дагы үйрөтөйүн деп балдарга атайын группа ачып, аларга да сабак берип атам. Негизги максатым, мен айтам аларга, араб тилин окуганыңар менен Ала тоого барганда, эл алдына чыкканда арабча сүйлөбөйсүңөр, кайра эле эне тилде сүйлөйсүңөр. Ошондуктан эне тилди мыкты билгиле. Унутпагыла деп, унутпагыла, ээн эркин сүйлөөнү үйрөнгүлө деп атайын мына кечээки акыркы сабактарымдын бири ушул жөнөкөй эле кыргыз тили 5-6 класстын кыргыз тили китебинен сабак берип бүтүрдүм шакирттериме. Тагыраагы эне тилди да үйрөнөлү. Ушундай бир сөз бар. Чет тилин билбеген адам эне тилин да билбейт деген сөз бар. Ооба, анткени чет тилди билиш үчүн эне тил керек болот. А эне тилди билген адам чет тилди да оңой эле үйрөнөт. Эмне үчүн айтып атам? Анткени башка тилди үйрөнөрдөн мурда адам эне тилин билиш керек. Анткени башка тилдин эрежелерин, бул деген биздин эне тилде атоочтукка туура келет. Бул деген мынау жөндөмөгө ылайыктуу экен. Бул деген могу зат атоочу экен, айтыш экен, баяндоочу экен деп отуруп, салыштырганга себеп болот. Мына ошондуктан тиги жактагы мекендештер менен жолугушууда ошону төгүп ырдап, эл алдында чыгуу, тартынбоо, сүйлөө, ушунун баардыгын үйрөтүп турам. Негизи бир жылдары ушул төкмөлүктү таштасам деген ой келди деп, анан кийин жок, мен акыркы чечимимди кабыл алдым. Төкмөлүк бул менин жан дүйнөм экен деп айтканыңыз эсимде да. Туура айтасыз. Анан азыр көпчүлүгү сиздин алып аткан илимиңизден мурун дагы ушул Идрис деген төкмөнү биз жоготуп албайбызбы деп дагы кызыгып жатышат да. Көп сурашат, кайда болду экен ошол акыт депчи. Анан бул жагынан келгенде сизди ушундай тынчсызданган суроолорго эмне деп жооп берип жүрөсүз? Мүмкүн сиздин азыркы тапта мындай бир аз убакытта экинчи бир эргүүңүз, дыханияңыз ачылат чыгар. Өткөн күндөгү өкүнүчтүү бир абалымды эске салдыңыз. Төкмөлүктү таштайын деп жүргөнмүн. Бирок ушул Элмирбек Иманалиев устатыбыз дүйнөдөн көз жумгандан кийин, Кудай рахматын алсын, бейиштен жолуктурсун бизге. Аябай өкүнүп ыйлагам. Мен ушул Элмирбек Иманалиев дүйнөдөн көз жумгандан кийин дээрлик бир айга жакын колума комуз кармай алган жокмун. Андан кийин анан катуу тиштендим да болду. Бул өнөрдү да 6 миллион элдин арасында Алла Таала санап белгилүү гана пенделерине тартуу кылгандан кийин эмне үчүн мен муну таштайм? Устаттардын катары суюлуп бараткан кезде бул жолду таштасам болбойт. Таштабайм мен. Ушул өнөрдү улантайын деп кайра белимди байлап, комузду кайра колго алып, кайра ушул элге, өзгөчө элет жерге, мындай бир тоолуу, шаардан алыс жерлерге көп барып жүрдүм.
Ошо элди аралап ырдап жүрдүм. Албетте бул өнөрдү таштабайм. Негизинен бул өнөр менин хобби сыяктуу башталган бул өнөр. Башка дээрлик көп акындар акындык менен гана машыгышат. Мен муну бошогон кезде гана ырдап турам. Дээрлик кесиби, мектепте мугалим болдум, завуч болдум, директор болдум. Мектепте класс жетекчимин, окуучулар менен гана алектенем. Бошогон учурумда гана комузга жабышам. Болбосо кечеси күндүз комуз менен отуруп, кошумча күүлөр, кошумча дастандар, кошумча башка чыгармалар жаратсам болмок. Бирок убактым жок ага. Анткени менин кошумча күү, кошумча дастандар мына жетиштирип аткан окуучуларым болуп калды. Мектепте мугалим, колу бутуман байланып мектепте болуп калдым. Бошогон учурда гана акындык кылам. Мен жаңылбасам, сиз төгүп ырдаганга чейин жазып жүргөн акын элеңиз да, туурабы? Жазма акын деп койсок туура болот чыгар. Бул мындай болду. Жазма акынмын. 2005-жылдары болгон окуя. Ошол Элмирбек устаттар, Жеңишбек аал устаттарыбыз Ош шаарында айтыш болуп калды. Ошондо мен жазма акынмын көрүүчү катары элдин арасында отурам. Алар сүйлөп баштады, төгүп баштады. Амандашам эл менен, андан кийин артынан айтышайын сен менен. Сен делең оңой эмессиң, анча мынча акындар айтышканда жеңбеген деп баштады. Мисалы үчүн мен сөздү баштады. Ассалому алейкум Аманбекен агайын десе, агайынга ылайыктуу уйкаш айтса керек деп, табайын, алайын, барайын, калайындарды айтса керек деп ойлонуп отурсам, алар ошону айтып атат да. Анан ойлоп калдым, окшош эле экенбиз, болгону мен жазат экенмин, алар жазбай эле айта берет экен. Жазып кыйналып отурбай, мен деле ошолорду ошо айтайынчы деп анан аракет кылып көрдүм. 2008-жылы окууну бүттүм. Окууну бүтөрүм менен Бишкекке келдим да, Жеңишбек Жумакадыр устатыбыздын үйүн каккылап барып, тамагын жасап жүрдүңүз. Бир ай жатып алдым. Жеңишбек устаз үйдө кандай, көчөдө кандай, сүйүнгөндө кандай, таарынганда кандай, эл менен кандай, анан жеке жалгыз калганда мен менен кандай. Айтор ошол устатты копия кылып үйрөнүп баштадым да. Кийин анан 2009 жумушум Ошко которулуп кетип калдым. Анан өз алдымча даярданып анан 2014-жылы биринчи жолу ошол анда да карасаңыз мугалиммин. Мектепте иштейм. Ошол айтышты уюштурган кишилер диалог платформасы. Кыргыз-казак айтышы болгон, Кыргыз-казак, Өзбекстан, Түркиядан бери келген. Диалог платформасы достук айтышын уюштурган. Мага түшкөн тапшырма төкмө акындарды аэропорттон тосуп алып, жатаканага жаткырып, ошолорду тейлейсиң деп. Макул. Тосуп алам, жатаканага жаткырам. Анан кечинде бардыгы жатты. Түн жарым, 2-3. Анан Эстебес Турсуналиев атабыздын, Кудай рахматын алсын, китеби бар. Эң биринчи ушул акындык айтышта окуган китебим ошол китеп. Азыр жоготуп алдым, бирок ошондой китеп таппай жүрөм. Ошол китеп таң аткыча окуп чыктым. Уйкаштарына көңүл бурам. Анан эртеси бул акындарды драм театрга алып барам дагы, акындарды каттоодон өткөрүп аткан кишиге тапшырдым. Каттоодон өткөрүп атат, 30 болду. Анан эң акырында мен деле жазып койгулачы дедим. Ага чейин өз алдымча даярданып жүргөм. Анан ошентип 31-чи болуп жазылдым. Сахнада айтыш башталды. Биринчи айтышым ошол 2014-жыл болду. Өзүм кыялымда асылсаң бийик дарга асыл дегендей, ушул чоң айтышта, чоң арена, чоң сахнада Жеңишбек аалы, Элмирбек устаттар менен айтышсам экен деген бир тилегиңиз ишке ашты бар болчу. Биринчи эле айтышта эле, биринчи айланбады, ушинтип эле чоң акындар менен, дөшалар менен айтышып калдым. Ошентип гран-приге чейин барып калдым. Анан аал акын гран-приге өтүп 68 упай жана Жеңишбек Жумакадыр 68 упай экөө тең болуп калды, экөө айтышсын деп калды. Анан Жеңишбек устатыбыз сен башта деди. Макул, анда мен баштайын. 2 куплеттер менен эле мен баштартканмын. Устатым менен байге талашып да, орун талашып да айтышпайм. Устатым аразым, мен экинчи орунду ала берейин деп анан баш ийип 2 куплет менен чыгып кеттим. Бул сиздин мындай салт билгилигиңиз болуп эсептесе керек, урмат устатка болгон урматсыйды сөз менен эмес, балким амал менен көрсөтөлү дедим. Анткени ушундай нерсе бар. Илгери ушундай бир устат шакирттердин тарыхында окуп калам. Ушундай бир шакирттер бар дейт. Албетте дин илиминде. Устатына эрте мененки намазына, дааратына суу ысталбай, жагарга от жок, ысталбай, айла жок,
тетиги сууну, идиштеги сууну кучагында кармап, денесинин табы менен жылытып, анан даратына суу куюп берген шакирттерди окуп калдым тарыхта. Мындан улам бүгүнкү күндө устатына денесинин табы менен жылыткан сууну мында коюп, муздак сууну устатынын койуна куюп салган шакирттер бар. Менин да шакирттерим арасында болду. Кээ бир шакирттерим бар, кадырымды баркымды билбеген. Анан айтам кээде, бүгүн сени бактылуу кылам десе, ошолорду ишени берчип кетип, кече бактылуу кылгандарды унутуп койбогула. Кыргызда ушундай сөз бар. Жакшы адам бергенин унутса да, алганын унутпайт. Ошондон өзгөчө бүгүнкү замандын жаштары устат шакирт ортосундагы урмат-сый, адепти билбей жатышат. Баягы сизге ошо Элмирбек, Жеңишбек алы устат болсо, баягы устатынан шакирт өтүптүр деген жакшы сөз бар эмеспи? Сиз дагы алар менен тең тайлашып учурунда ошондой чоң байгелерге болуп туруп жүрдүңүз. Сиз кимдерди шакирт кыла алдыңыз деп сурайын дедим эле, бирок жогоруда жооп бергендей болдуңуз. Анан бул суроо манда ашыкчы болуп калат го, э? Негизи ушундай. Же аттарын атай аласызбы? Негизи ушундай. Кыргызда ушундай сөз бар. Устат шакирт тандабайт. Шакирт устатты тандайт. Ушуну жакшы билишибиз керек. Мисалы мен деле учурунда тандап, издеп, эшигин каккылап, Жеңишбек Жомакадыр устазга мен келдим. Ал мени кел деген эмес да. Туура. Мен жабыштым. Демек жакшылап билишибиз керек. Устат шакирт тандабайт. Устат бардыгына кел дейт, эшик ачык дейт. Кел дейт. Шакирт өзү тандап келет анан. Албетте мен да шакирттерим, мен эми алып баруучулукка шакирт тарбияладым, актерлук, чечендикке шакирт тарбияладым, ошол эле учурда акындыкка шакирт тарбияладым. Шакирттердин арасында эми элге көрүнүп калган шакирттерим деп айта албайм, бирок төкмөлүк өнөрдө аралашып жүргөн шакирттерим да бар. Мен атабайын да, алар учурунда устат деп сыйлай алса өздөрү атасын деп ачык эле койгонум жакшы. Айтыңызчы, негизи азыр төкмөлөр бул келе жатат, көч уланып келатат да. Анан адатта мындай саясий ар кандай кырдаалдар болгон учурда бир топ төкмөлөрдү бийлик мындай кысымга алган учурлар дагы кездешти да. Анан кандай ойлойсуз, азыр мисалы сиз дагы кезегинде ушундай кысымга учураган учур, кырдаал болду беле, же сиз ал учурду мындай кыйгап өткөнсүзбү? Негизи төкмө акын катары, төкмө акындыктан дагы биринчи орунда мугалим катары жеке өзүм саясатты жаман көрөм. Аралашкым да келбейт, саясатчындар дагы төккүм да келбейт. Бул бир. Экинчи орунда жаш чыгып келаткан акындардын арасында жалпы эле жаш акындарга бир балким сөзүмдү уккусу келсе, пайдасы тийип калар. Ушу кеңешим саясатты ырдабаса, адеп акылакты, талим тарбияны, салт санааны, нарк населебизди ушунун баарын эле төгүп, адамзатты арулукка чакырып эле өзгөчө жаш акындар, айрыкча 20га жете элек, жашы 20 жашка жете элек, балким 30 жашка жете элек жаш акындардын бардыгын ушул саясий темада ырдоого чакырбайм. Анткени бешиктен белибиз чыга элек, анан саясий аренада жүргөн кишилерге акыл айтып, депутатты антип сындап, монтип сындап, же болбосо малдан алып малга, койдон алып койго теңеп, же башкага теңеп, саясий сатираларда төкмөлүк кылып калышат. Сунуштабайм, аны да кылбасын, муну да кылбасын. Анда ким кылсын? Жашы улгайып калган акындар кылсын саясатты. Саясатчыларга да акыл айтып, терме кылып төккөндү жашы 45-50дөн жогорку акындар кылсын. Жаш акындар баласын балача эле төккөнүң жакшы болот деп агалык кеңешимди берет элем. Айтыңызчы, мисалы чыгармачылык көрүнгөн деген нерсе бар да, анан бул көрүнгөнү дайыма мындай бирдей стабилдүү кармап туруш же аны өнүктүрүп туруш дагы мындай абдан опурталдуу нерсе да. Кээде көп учурда көп чыгармачыл адамдардын колунан келбей калат, адамды өнүктүрүү деген нерсеге кээде байкап байкабай колдон учуруп ийет да. Колдон учкан кушумдай дегенде эле учуп кетет экен бул нерсечи. Анан ушул нерсени кантип өнүктүрүп, кантип кармап туруш керек? Мына сиз сырттан жүрөсүз. Кыргызстанда болуп аткан мындай айтыштарды көрүп атасыз, баалап атасыз. Кандай ойдо турасыз азыр? Бизде айтыштардын деңгээли кандай азыр? Кыргызда
4 сап ырды жаза албаган кыргыз болгон эмес тарыхта. Ошол эле жерде элет жерди, элди аралап жүрсөңүз, эл арасында мыкты таланттар бар. Болгону талантым бар, таанышым жок дегендей, жолбосо ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңди дегендей эле, алар ошол турмуштун тушап койгон тузагынан чыга албай эле ошол жакта кармалып жүрүшөт. Болбосо бизден да мыкты акындар бар эл арасында. Эми талантты берсе тапташ керек. Жалкоолонуп жатпаш керек. Жаратканга шүгүр деп Кудай тааланда макташ керек. Эми талантты бергенден кийин аны таптай билели. Кадимкидей эле саяпкер атын таптагандай, мүнүшкөр кушун таптагандай эле, төкмө акындар, өзгөчө төкмө акындар, сөз төрөсү, өнөр төрөсү төкмөлүк болгондон кийин өзгөчө төкмө акындар күнүмдүк илим алып, күнүмдүк изденип туруш керек. Колуңуздагы телефонду бүгүн зарядтабасаңыз, эртең өчүп калат. Ушул өчүп калбасын деп кошумча powerbanktер менен жүрөбүз. Дал ошондой эле төкмө акын дагы руханий илим билим алып сугарып туруш керек, зарядтап туруш керек. Зарядым өчүп калбасын деп жанында кошумча китеп алып жүрүш керек. Же болбосо жакшы илимдүү инсандардын жанында кошо жүрүш керек. Болбосо баягы койчуман таягы болуп, эски жанагы пленка менен айланып туруп калабыз. Эски кассета менен. Ошондон жеке менин кеңешим, кимде көрөнгө, кимде өнөр болсо, жанагы илхам, Аллах берген дээринде бир өнөрдө бир кичинекей бир учкунум пайда бар экендигин билсе, анда сөз түрдө ушул төкмө акындардын жанына барып, өнөрүн өркүндөтсүн. Кээде айтып калат, мен да өнөргө кызыгам. Кызыгуу башка. Бирок сенде бир дээриңде барбы, жокпу? Бизде айтып отур жана чымыны бар экен деп коет да. Ана ушундай чымының барбы, жокпу? Кичинекей болсо да өнөрдүн уюткусу барбы? Кичинекей болсо да уютку бир уругу болсо, аны бер биз аны өстүрөлү. Ушундай нерсе бар. Bir çaka sütkö, bir kaşık ayran koşsanız anan ayran bolot. Koşbosoңуз жөн эле ирип жок болот деге. Кептин бар ушул bir kaşık уюткуда жатат. Демек, bir çaka süt сыяктуу эле bir китеп баягы бир акындардын китебин жаттап алсаң, сенден акын чыгып кетпейт, жамак чыгат болду. Өзүңдө кичинекей уютку бар болсо, bir китепти жатта, уюткуң менен аралаштырып туруп, андан кийин мыкты акын чыга баштайт. Алыста жүргөндө, мисалы өтүп аткан айтыштарга катышкыңыз келип, мындай бир каныңыз кайнап кызып кетеби? Аябай көп болот. Мен алыста жүрүп, чын айтайын, телефондон, YouTube'дан бул жактагы айтыштарды ачам дагы, комузду кармап алып көрөм. Кээ бир жерде момундай десе болмок, момундай десе болмок деп көрөм. Албетте сагынып көрөм. Бүгүнкү күндө акындыкта такшалып бараткан акындарга көзүм күйүп суктанат. Айтышка катышкан акындардын баарына көзүм күйүп суктанат. Ким кандай болбосун, акындык айдыңында ушундай бир алдыга ат салып бараткан акындардын баардыгына ушундай бир суктануу менен карадым. Баарына көз тийбесин, элибиз жери үчүн мындай бир кызматын кыла берсин. Жеке өзүңүз бир чыгармачылык чакан бир концерт өткөрсөм, Кыргызстанга келип, колумуз менен ушу мени сагынган элиме төгүп бир ырдап берсем деген ой жокпу? Эми буга чейин аябай көп келген жеке концерт өткөрүп бериңиз. Мен бирок жеке концертин өткөргөн аябай көп адамдардын концертине барып төгүп ырдап берем. Жана жеке концерттин абдан көп түйшүктөрүн көрдүм да. Андан кийин мен жеке концерт бергенге биринчиден акын катарында такшалып жетише элекмин. Экинчиден ылайыктуу да татыктуу эмгек жасай элекмин. Ал эми үчүнчүдөн демек жеке концерттин түйшүгүн карап отуруп, өзүмдү өзүм ушинтип алдап коем. Ар бир тойлордо төгүп ырдайм. 300 адамдын алдында төксөм, ошо менин жеке концертим. Ар бир концертин берген инсандардын концертине барып төгүп ырдап берем, алып баруучулук кылып берем. Мен кайсы жерде, кайсы элдин алдына чыксам, ошол жер менин жеке концертим деп түшүнүп, өзүмдү ошентип алдап, өзүмдү ошентип эркелетип келем. Келип жеке концерт берсем деген ниетим бар. Окууну бүткөндөн кийин бар. Чоң бир 5-6 жыл күтүш керек экен да. 5-6 жыл күтүш керек. Анткени кандай мааниде башкалар 4 күн манас айтты же башка дегендейчи, мен да бир күн кечке жеке концертим дин илимин, акындык өнөрү менен кыргыз салтына жуурулуштуруп, айкалыштырып, бабалардын басып өткөн жолун, изин калың элге момундай көрсөтүп төгүп берүү максатым бар. Bir нерсеге шүгүр келтириш керек. Ислам дини Кыргызстанга
ата бабаларыбыздын эмгеги менен аябай сонун адеп, ахлак, салт сана менен журулушуп таптаза бойдон келген да бул жакачы. Анткени башка өлкөлөргө, ошол эле араб өлкөлөргө барсаңыз, адеп менен, талим тарбия менен ислам дини журулушкан эмес. Анткени ислам дини тазалыкты талап кылса, өздөрүнүн жашоосун карасаң таза эмес. Же болбосо жеп аткан тамагын жесе, күрүчтү момунтуп жеп эле кайра колун момунтуп силкип, айтор тигилердин адебин карап отурсаң таң каласың. Биздин Кыргызстандагы адепти карасаңыз мыкты деңгээлде да. Ошондон улам айтам. Биз чет өлкөдө окуп аткан жаштарга да айтам, ошол жанымдагыларга айтам. Бул жактан араб тилин жана Куранды мыкты үйрөнөлү. Жана ошол Египеттин элинин эң жакшы биздин элге пайдалуу тарабын үйрөнөлү. Калган болдун таштап туруп, анан кайра ала тоого. Мына кече каникулга чыгып атканда да айттым. Бизде атайын Египеттеги кыргыздар деп атайын. Жалпы студенттердин бир WhatsApp группасы бар. Ошол жерге да айттым. Кыргызстанга баратканда кыргыз жыттанып баргыла. Бардыгың четине карап ташып кетпей. Анткени сен баары бир ааламда 6 айланып келсең деле баары бир кыргыз бойдон каласың. Кыргыз жыттанып эле баргыла Кыргызстанга. Деп айтасыз? Деп айтып келдим кечегинде да. Анан тоону томоруп койгон субай барар замат ата-энеңердин жанында отуруп, ата-энеңерге кызмат кылып, ата-энеңердин дубасын алып кайткыла. Тим эле аякка бияка кыдырып кете калбай. Айтыңызчы, ушул төкмөлүк өнөрүңүздүн натыйжасында кыргыз, өзбек мындай достугун бекемдеп, төгүп ырдаган эмгегиңизди жана өзүңүз да белгилеп өттүңүз. Өзбек өлкөсүнүн ажоосу мына Мирзиёев мырза баалап, ошондой үйүн, автоунаасын белек кылган эле депчи. Кийин сизди кайсы бир мамлекеттик иш-чараларда андан кийин чакыруу болдубу же ошондон кийин эле мындай байланыш болбодубу? Негизи ошол жолугушууга бул жакта президенттердин жолугушуусу болот деди. Ошондой Ислам мырза Бишкектен чакырып калды, келесиң деп. Мен ошол кезде келгим келген эмес, анткени ошол учурларда мен ата-энемди, бир туугандарымды Өзбекстандан бул жака алып келсем, анткени чек аралар жабык, кыйналып аткан учур болчу да. Ата-энемди сагынып 5-6 жылдан бери айылга бара элек болчумун. Анан азыр мен барып калсам, мени таанып калат, билип калат да, аларды алып келишим ого бетер кыйын болуп калат. Айтор ушундай сыяктуу бүдөмөк ойлор менен турган болчум. Кийинчерээк жок, мен ата-энем үчүн эмес, балким элдин баласы болуп калдым, эл үчүн барайын анда. Деп анан ошол жолугушууга келип, биздин ажообуз Алмазбек Атамбаев менен Шокат Мирзиёев экөө отурган болчу. Делегаттар биринчи айымдарда отурат. Оң солумда Кыргызстан, Өзбекстандын делегаттары отурат. Айтор 200дөн ашуун инсан отурган. Анан ошол жерде биринчи эле кыргызча төгүп баштадым. Карасам Өзбекстан президенти зериге баштады, түшүнбөй, анан кое турду. Анан заматта өзбекче да билем. Өзбекче да дароо кырдаалды түшүнүп калдыңыз. Түшүндүм. Анан өзбекче төгүп баштаганымда 2 куплет өткөндө эле 2 көзүм мен жака карап калды. Анан учурдан пайдаланып, анан өзбекче айтып атам да, бизде акындарда бизде баш кесмак бар, лекин тил кесмак жок. Деп анан өзбекче котордум да, баш кесмей бар, тил кесмей жок, башымды кессеңер да тилимди кесе албайсыңар. Мен эми атайын ушул мүмкүнчүлүк бергенден кийин элдин көйгөйүн айтайын, анан артка айтайын деп тур. Анан ушул чек арага жакын жашаган эки өлкөнүн элинин карапайым калктын кайгысын төгүп ырдап салдым. Анан монтип кыйналып отурат, могу чек арадан өтө албай, могу небересин тааныбай калды, могу кызына, могу баласына, могу атасына, могу жаназасына, могу башкасына жете албай калды. Анан океандын ар жагындагы мамлекет менен мамиле кыласыңар да, бир дубал коңшу мамиле кыла албасаңар, бул коңшулукка да туура келбейт, адамзаттыкка да туура келбейт, динге да эч нерсеге туура келбейт. Деп анан төгүп салдым. Анан ошол жерден анан бирок ичиңизде кандай болор экен деп турасыз? Билбейм, Кудай таала дилиме ошону салдырды, төгө бердим. Анан аягында башым тийип кетип баратсам, чакырды. Ордунан тура калып, бери кел дейт. Мен жанардагам да, баш кесмей бар, тил кесмей жүр. Башым кетти, окшойт деп коем. Анан ошентип бардым, барсам желкемен таптап, атаңа рахмат. Азаматсың. Биз ошол элдин көйгөйүн чечкен ушул жолугушуп отурабыз. Сен айткан, санап өткөн жана көйгөйдүн баары чечилет буюрса. Деп анан ошентип жана белектерин берип калды. Негизинен андан кийин чоң бир иш-чараларга катышкан жокмун. Бир жолу катыштым. Ысык көлдө шос өткөн кезде катыштым. Андан кийин болду катышпай калдым.
Акыркы жолу 2 жыл мурда республикалык бул жактагы айтышта 2 рет арт-артынан башпай жеңдим. Бирөөсүн болсо Кудай таала кабыл болсун кайрымдуулукка берип, экинчисин жол кереме короттур кетип калдым. Бирок айтышта абдан сагындык, сагынасың, катышкың келет. Бирок алар азыркы бул жакта акындардын көбү бир топ алдыга агып кетти. Идрис Төкмакын калып кетти окшойт. Ошондон бирок эми буюрса келечек алдыда да сонун пландарыңыз бар экен. Кесибиңиз мугалим. Анан ушул мугалимдик вазифаңыз баары бир болбой эле сиздин көкүрөгүңүздө жашайт болуш керек да. Мен аткарышым керек деген. Сөз түрдө мен көп айтат мени Төкмө акындык кылып атат. Жок, мен акындык аркылуу мугалимдик эле кылып атам. А эгерде акындыктан да мугалимдик кесиптен да десе, бир мүнөт ойлонуп отурбайм. Акындыкты таштап коем мен. Мугалиммин. Кайра эле мугалиммин. Мен мугалиммин. Мектепке келип сабак берсе, мектепке барып кайра сабагымды берем. Мугалиммин. Бассам турсам кай жерде болбосун мугалиммин. Той алып барсам деле мугалиммин. Тойго келген адамдар той сонун болду дебей, тескерисинче мен өзүмө сонун сабак алдым. Моноо сөздөр жакты мага. Моноо аткарышым керек экен деп ойлонуп кетсе, ушул менин мугалимдик кесибимдин натыйжасы. Мына кече да тойго катыштым. 10-июнь той болуп атат. Жалаң жакшы тилек ой болуп атат. Анан 10-июнга анда мен уулум сага айтам, уулум сен ук, керегем сага айтам, келиним сен ук дейт. Мен ушул жаштарга бир 10-июнь экен, 10 эле бир кеңеш айтайын. Улумун аталар, сиздерге сөзүм жок. Болгону бизге айтып атат дебестен, муну бала келечек муун жаштарга жакшы тарбия берип атат. Өмүр узун болсун деп дуа бериңиздер. А мен тойдогу менден кичүү жаштарга, өзгөчө жаш жубайларга кеңешимди берейин. Үйлөнүп коюш оңой эле, үй болуп кетиш кыйын. Бул биринчи кеңешим. Баланы төрөш, аны багыш, жедириш, ичириш да оңой эле, бирок тарбиялаш өтө кыйын. Деп анан ушул 10 сыяктуу кеңештеримди берип, бүгүн бирөөнүн үйү өрттөнүп атса, өрттөнүп аткан үйдү чуркап сактап атабыз. Бирок бирөөнүн үйү бүлөсү бузулса сактаган жокпуз. Тескерисинче тоюна баргандар өз тоюнда эле начар көрүнгөн болчу деп сүйлөп, жеп ичип келген экенбиз. Ошондон бүгүнкү ресторанда отурган 350 адам отурасыздар, 500 адам отурасыздар. Монол эки жаштын бактылуу жашап кетишине баш биригип, бардыгыбыз биргеликте жардам кылалы. Кокусунан таарыныч башканы көрүп кала турган болсок, ажырашпагыла, силердин тоюңарга катышканмын, даамыңардан, тамагыңардан ооз тийгенмин. Мен да күбө болгонмун. Кыяматта Кудай таала сен эмне кылдың ушул үй бүлө үчүн десе жооп бере албай кыйналып калбайын. Жашагыла, бактылуу жашагыла. Эмне кеңеш, эмне жардам, моралдык, материалдык бүт жагынан жардам берип, бир үй бүлөнүн бекем болушуна 350 адам аракет кылалы деп анан сөзүмдү жыйынтадым да чыгып кеттим ресторандан. Антпесек биз ресторанда баягы эле кайталанма бактылуу бол, 2 жаш бактылуу болсун, ошо сөздөр анан жеп ичип кетебиз болду. А бирок 2 жашка турмуштук тажрыйбадан эч ким эч кандай кеңеш бербей атабыз. Идрис мырза, азыр биздин маекти көрүп отурган замандаштарыбыз сизди албетте сагынып калышты. Анан эмне үчүн ырдатпай койдуң деп сөзсүз мага мындай нааразы болушат. Ошондуктан сиздин сөзсүз ырыңызды укпайлыбы? Eki jıl boldun estesem de Egipetke getkenge. Al jaktan uvak kol tiybeyt komustun alıp çertkenge. Anan aşık buldum ayavay mıntı ana toğu jetkenge. Jaratkanga min şükür uşul gündü bergenge. Efirge mıntıp çakırdınız ala toğu gelgende. Anda gümenen ırım baştayın, gül turmuştu maktayın. Aldığa kadam taştayın, önürdü Kuday vergen son. Komus menen gelgen son, aytarga sözüm taptayın. Önürdü Kuday vergen son,
тапташ керек турбайбы, жалкоолонуп төшөктө да жатпаш керек турбайбы, чакырган жерге макул деп качпаш керек турбайбы, чакырыкка жооп деп Садамга аңалик алайын, атанын салтын улантып, чогулган элди кубантып, көрарманга көпчүлүк анда мен да салам салайын. Эфирден көрүп тургандар, бизге көңүл бургандар, комуз турат жанында качан төгөт экен деп кылгандар, анда төгүп баштадым, атанын салтын улантып, башында салам таштадым. Кээ бирөөлөр мекенден алыс жага кетишкен, ала тоого жете албай, жетиги жерден кете албай, дал мен сыяктуу аларда мекенин сагынып абдан кетишкен. Сагынганга анда бир саламымды берейин, силерден мына саламды мекенге алып келейин. Эл журтуңар бул жерде аман эсен олтурат, алыста жүргөн балдарым жакшы го деп ой курат. Ошолордун бактына ар бириңер суранам, оорубай эсен баскыла, Кудай берген өмүрдө арман салбай көңүлгө, адал менен эмгектен ырыскыңарды тапкыла, алып келип бүт барын ата менен апаңды, бана үйдөгү бана чакаңды жакшылап карабаккыдаң. Атына заты жарашкан, суктан белим карашкан, эфирге жөнөкөй жандың эмес да, жакшыларды чакырып дайым жакшыларга жанашкан. Майрамдай болгон эжебиз, барган турган жериңиз майрамга гана айланат. Маектесең жанжыргап көңүлүбүз жайланат. Эчендеген залкарлар эфириңизде калышкан, арасында келериң өмүрдөн өтүп калышкан. Маегин эстеп көптөрү кайра көрүшөт, эминен айтып берген деп кебине көңүл бөлүшөт. Ошондой болгон жакшылык эл ичинде кылдыңыз, эринбестен эмгектен алдыны көздөй жылдыңыз. Анда кылымдан кылым карытып, ана тоолу кыргызды бүт аламга таанытып, ийгилик сизди колдосун, эч качандан ишиңизде жамандык кырсык болбосун. Жакшылар жүрүп жаныңда, эжеке периште болсун жолдошуң. Деме көрармандым барына, жашы менен карына, пайгамбардан бир хадис белек кылып айтайын. Бул хадис белек болсун барыңа, андан соң артка кайтайын. 5 нерсенин башында 5 нерсенин кадырын баалап жакшы билгиле. Бул менин сөзүм эмес көрарман, пайгамбардын сөзү экен, анда баштың ийгиле. Биринчи нерсең уккуда, кулакка бегем туткуда, өмүрдөн өтүп кетелек, о дүйнөгө жетелек. Бул жашоонун мынаке, кирүүлүктүн кадырын баркын баалап билгиле. Өтүп кетчү бул өмүр, өкүнүп жашап жүрбөстөн өрнөктүү жашап жүргүлө. Экинчиси туугандар, эфирден карап тургандар, каарылык болуп кетелек, каарылык башка жетелек. Кайратың күчүң барында, алуулуп күйүп жанында, ошонун баркын билип ал. Жигитсиңден анда бир көп нерсеге жетишкин, жакшылап жашап жүрүп ал. Ал эми үчүнчүсү тууганым, айтайын кептим бул жагын. Бош убакыт барында пайдаланып жүргүлө. Эртең кысталыш болуп убакыт жетпей калчу күн келет. Бакырсаң үнүң алыска, кетпей калчу күн келет. Колуңда убак барында жалкоолонуп жатпагын, эненин сүтүн актагын. Үлүлдөй болуп болсо да кыбыракан кырашат, алдыга кадам таштагын. Ал эми 4-түнчүсүн айтайын.
Kolungda turgan baylıkta bütün ömrü sendemez. Ayta verem ah çirkin bunu düşüne turgan pendemez. Aylanayın adamdara kolungda turgan baylıkta jakşılıka koldongun. Baylığın bardan ilim al tüzdöngündan oңдоңgun. Halemeň akırgısın en gerek. Densoluk degen barынан adamga kımbat dem bered. Densoluk bolsa güldöysün, avol bolsоң ak çirkin ökünüp basbay jürböysün. Oşonduktan tuğanım densoluğun barında erinbe emgek kılgıla, el üçün kızmat kılgıla, Alatolu Kırgızstan jer üçün kızmat kılgıla. Ataң menen apaңdın tilegin dayım aktagın. Aylanayın jaştarım jaratkan kolda var biriңdin apaçık bolsun asmanın. Üybülönü turguzsaң buzulbasın üyüңөр, tügönbösün sүйüңөр. Ötelekte bu ömür eң birinçin üybülö bir-biriңe güyüңөр. Balaluu bolup kalsaңar, jakşı bolo jumuştan üyüңöň erte barsaңar. Telefonuň taştasaң, eň emne paydaң atalıktan telefonuň alıp alıp balaң menen jatpasaң. But kiyimdi çeçken jer, telefon koşu taştagın. Üyge geldiňe koyçu balaң menen barlaş, mayekteşip baştagın. Baldarıңdın gözünçö, enesin urup çappagın. Anandağı gelindir. Güyüm jakşıň albirok, kaynenem jaman dep aytat. Emne degen kim bilet bular kaydan degi gel aytat. Güyüň jakşı bolsa da anı taap taptagan, jaman bir sözdөн saktagan. Kaynene kantip jok жерden jaman bolup kalışat. Oşolorgoň aytarım, akıldı bolsoň keňeşip mayekterin alışat. Uruşpastan alardın göňülüne jol tabışat. Aylanayın gelindir. Jakşı çıksa geliniň balaňdy baştan töröysün. Jaman çıksa geliniň öz uluňa ögöysün. Ozonduktan gelinler gebimdi jakşı tıngdasaң, suranıçın bir gana töröp bakkan enenin balasın özüne ögöy kılbasaң. Halato degen bul meken ayılga varıp bölüngön. Halato degen mekendin eň elep baskıç başatı üybülödön görüngön. Demek mekenge kızmat kıdam dep gökürögün çapkandar. Meken üçün çıgam dep üybülösün unutu uruşup bölüp jatkandar. Bul mekenge kızmat bolbogon, mekenge kızmat kıdam dep kökürögün çapsaňar. Andan üybülögö kızmat kılgının usul eň birinçi dep oýdonum. Mekenge kıyanatты kılbayın dep ayal bala çakaga kıyanat kılıp küjürgön köp. Özübüzgö sözübüz dal gelbese fayda jok. Uşunday arman duğun boluda anın aytıp jatamayda jok. Handan uzatmayın sözümdü, görsetpeyin özümdü. Uşunu menen toktoyun, aşıkça kepti koşpoyun. Kalgan katkan kepterde gelirki de joluksak oşondoň ırdap koşkoyun. Bizden kalgan bu lefir başkalar görüp kalsaken jöneleň uwak getirbey efirdi görüp turgandar efirden saba kalsaken. Anan jakşılıka sebep bolup Kuday Taalam ekөөbüzgö çeksiz soğup jassaken. Handan ergip mınaң usintip ergi bırdap turamın. El üçün kızmat kıdamın, el üçün kızmat kılbasam. Jok bolup gelsin turgan jan. Bak tapıp jüröm usintip bak çirkineň akılduň aytkan ırlardan. Kuday Taala Kur'anın okup gelsem buyursa kalın elge çeçmelep açıkta vırdap turamın. Paygambardın sözlerin elge tüşündürüp berem dep çoğ maksatты gözledim. Oşonun barın buyursan işken aşkan gün gelsin. Jaratkan Kudayım jalpıňa jarkıragan jakşınaň örnöktüň ömür gün bersin. Сонун, абдан сонун. Сиз Египет сиз үчүн абдан мындай жакшы, жагымдуу күндөрү менен дагы
калды болуш керек эсиңизде. Анткени буга чейин 3 кызды болсоңуз, ушу Египетке окуйм, илим алам деп барып уулду болгондугуңузду билдим да. Бул абдан жакшы кабар менен да бөлүшөт болушуңуз керек. Ошол мен тамашалашып айтып коем, Египетте уулум калып кеткен экен, ошону баары алып келдим депчи. Ал эми Кудай Тааланын бергени. Кудайга шүгүр, илим жолунун керемети, Кудай Тааланын ушундай бир беришендиги. Аллахыма шүгүрлөр болсун. Уулум азыр 9 айлык болуп калды. Азыр жөргөлөп, ушу мени көрсө тим эле ордунан сейкирип тура калат. 3 кызым бар. 3өө мен көтөрбөй калдым деп талашып тим эле ушундай чоң айлар. Ушул кыздарыңызга, балаңызга мындай таалим, тарбия берүүдө өзгөчө бир усулуңуз барбы, жокпу? Негизи өзгөчө усулум жок. Жалпы эле педагогдордун, мугалимдердин жалпы эле басып өткөн алым кишилердин гана жолдорун, кеңешин гана бере алам. Жалпы урматтуу ата-энелер, бир кеңешим, ата-эне катары баланын көз алдында экөөңүздөр бири-бириңиздер менен урушпасаңыздар. Бул биринчи кеңешим. Тартышпаңыздар, бакырбаңыздар. Экинчи кеңешим, ата-эне катарында ушул балдарыңыздын балалык доорун мыкты сүрүүсүнө өзүңүздөр шарт түзүп бериңиздер. Ар биринин өзгөчө бир жөндөмдөрү бар. Ошонун баардыгын баягы кайсында кандай жөндөмүн көрүп калсаңыз, ошол жөндөмүн өнүктүрүүгө пайдасы жардам бериңиздер. Анан атага, апага бала куса болуп калбасын. Анан балам үчүн жашап атам, болбосо эч эле ажырашып кетмекмин деген үй бүлөлөр бар. Кээ бирлер ушундай суроо берип калат. Бул туура эмес. Балам үчүн жашап атам деп өзүң айла жок, бактысыз болуп жашасаң, сендеги бактысыз абалды көргөн бала эч качан бактылуу болбойт. Балаң үчүн жашасаң, анда балаң үчүн экөөң бири-бириңди сүйүп бактылуу жашагыла, анан бала аны көрөт, анан бактылуу болот. Ушундай сөз бар. Сүйгөнүнө жеткен адам бактылуу болбойт эч качан. Жеткенин сүйгөн адам бактылуу болот. Сен бирөөнү сүйүп жүрөт элең, билбейм, ата-энең аркылуу башкага үйлөнүп калдың же күйөөгө чыгып калдың. Шылтоо кыла бербеңиздер. Өткөн өттү. Өттү ал. Эми бул жагына бир үй бүлөнү түптөп, бекемдеп туруп, анан балдарды мыкты тарбиялап кете бериңиздер. Баланын көз алдында урушпаңыздар деп айтам. Баланын көз алдыңызда бири-бириңиздер менен урушпаңыздар, тартыша бербеңиздер. Анан эркектерге бир Азирет Умардын ушундай сөзү бар. Денеңер каты болсун, жүрөгүңөр жумшак болсун дейт. Биздики азыр тескерисинче. Денебиз назик, тийме назик биз эркектер. Жүрөгүбүз катуу ташбор болуп кеттик. Ташбор болуп кеттик. Анан ошол акыркы бир кеңешим болсун, урматтуу мырзалар. Үй бүлөнүн жоопкерчилиги Аллах тарабынан эркектен суралат. Аялдар эмес. Аялга эле шылтоолой бербели. Анан урматтуу мырзалар, ушул аялды багыш, жедириш, ичириш, кийинтириш мунун бардыгы эркекке жүктөлгөн. Биз кээ бир эркектер аялы ооруса эле кайын журтуна жөнөтүп берип, анан карап отурабыз да төркүнүнө жөнөтүп берип барат. Ооруганда да караш сенин милдетиң болчу. Жедир ичириш сенин милдетиң. Анан ушундай бир суроолордун биринде ушундай келет. Мен аялым ушундай, апам менен чыгышпай атат башка дейт. Урматтуу эркектер, эне жана аял, бирөө сенин апаң, а бирөө сенин балдарыңдын апасы. Экөө тең апа. Мырза жигит экөөнүн ортосунда дипломат болсун, стратегик болсун, экөөнүн ортосунда ушундай бир көпүрө болсун. Анан кээ бир эркектер бар, мага аял керек эмес, апа керек деп туруп, могуну таштап ажырашып кеткен эркектер көбөйүп баратат да. Ошондон урматтуу мырзалар, эки апа бул экөө тең сенин эки көзүң сыяктуу. Мага оң көз эле керек, сол көз керек эмес деп ыргыта албайсың. Эки көзүң сыяктуу. Анткени бирөө сенин бейишиң, бирөө таманында бейиш бар. Ушул кишинин аасын алсаң бейишке киресиң. Ал эми болбосо сенин урпагыңды улап атат. Сенин келечекте бейишке киришиңе себепчи боло турган алтын муун тарбиялайт. Ошондон бул мунсуз да болбойт. Анткени муну менен ошол эле учурда улуу сөздү уят жок, шахватыңды кандырасың. Ошол нафсиңдин кызыкчылыгын ушул жакта кылып атасың, бул жакта эмес. Ошондо экөө тең керек. Экөөнүн ортосунда көпүрө болгола. Экөө тең керек. Экөө тең керек. Ошондон жалпы мырзаларды ушундай бир илим алууга, үй бүлөнү бекем кармап калууга чакырам. Ошол эле учурда аялдарды дагы жана төгүп атып да аялдарга тиешелүү кеңеш айттым. Ошондон бала бакчаны бүттүк. Бир жолу 70ке чыккан аксакал менен маектешип атам. Мени көрүп калып, "Ой, балам, сенби кандайсың?" деп ушундай бир эркелеп сүйлөп отурганан атанын менин көбүнчө аксакалдар менен сүйлөшкөнүн жакшы көрөм. Жетелешип жүргөн кемпир чалды көрсөм, шилекейим агып, тим эле тамшанып суктанып карап калам да. Чуркап батасын алайын. Анан ошол аксакал айтат. "Мен мектепте окуган эмесмин балам" дейт да.
азыркы балдар бала бакчаны окуду, мектеп, лицей, колледж, университетти бүттү. Билбейм канча тилди билишет. Ошончо мекемени бүтүп дагы үй бүлө деген ыйык мекеменин кадырына баркына жетпей атышат дейт. Ошончо тил билип дагы ата-эненин дилин билбей атат. Ошончо илим алып дагы ата-энени төргө отуруп сыйлашты билбей атат булар дейт. Ошондон урматтуу жаштар, телефон бир, техника бир, интернет бир, WhatsApp бир, колуңда iPhone башка эмне болсо болсун. Бирок үй бүлө деген ыйык мекеменин кадырына жетели. Ата-эненин ак батасын алалы, бир туугандын кадырына жетели. Соңку сөзүм, өмүрүңүздөр узун болууну кааласаңыздар, ырыскыңар кенен болуусун кааласаңыздар, жаман өлүмдөн сак болоюн десеңиздер, пайгамбарыбыз алейхисалам айтат, тууганыңар менен мамилени бекем кармагыла дейт. Ошондон жалпыбыз бир тууганбыз, мамилени бекем кармайлы, ата-эне менен айрыкча бөлө тууган жээндер менен бекем кармайлы. Алар келбейт да, келбесе деле мен бара беремби? Сенин өмүрүң узун болуусун кааласаң, анда сен бара бер, келбесе да бара бер. Келбесе да чала бер, келбесе да көңүлүн ала бер. Эң сонун кеңеш болду. Бекем ден соолук каалайм, алыста аман эсен жүрүңүз, чыгармачылыгыңыз өркүндөй берсин. Азыр интернеттин заманы деп атпайсызбы? Социалдык түйүндөр аркылуу деле мүмкүн YouTube канал ачып деле ушул сагынган элиңизге төгүп ырдап берип турасыз. Буюрса, мен ушул жерден бир нерсени кошумчалайын. Азыр жаштар акыл айткан, кеп кеңеш айткан, тим эле блогер болуп аябай элдин көбүн башына айланып салдык. Бактылыктын жолун үйрөтөм деп өзү бактысыз. Илим жолун үйрөтөм деп өзү илимсизбиз. Же болбосо бала тарбиясы тууралуу семинар берет, 8 төрөгөн энени отургузуп алып 18деги кыз тарбия берип атат да. Булардын баардыгы башаламандыкты пайда кылып атат. Ошондон 2 китеп окуп алып эле эл алдына чыгып семинар берип тренинг бергендер көбөйүп баратабыз. Ошондон эски аалымдарыбыздын ушундай басып өткөн жолун карап отурам. 45-50 жашка чейин жалаң илим алыптыр, анан 50дөн өткөндөн кийин турмуштун да тажрыйбасын алып бүткөндөн кийин анан эл алдына чыгып акыл айтып атат да. Балким мен деле ошондой кылсамбы деген оюм бар. Ошондон соц тармактардан толугу менен жоголуп кеткеним себеби ошол. 2 жылдан бери чыга элекмин. Биринчи эфирим мына сиз менен болуп атат Мекенге келгенде. Анда да ушул чакырыкка жооп берип чыгып коеюн деп сизге чыгып атам. Анткени сагынган эл бар. Ошол эле учурда туура эмес түшүнгөн элдер бар. Ошолорго бир аз да болсо максатыбызды, басып аткан жолубузду бир мындай бир коркунуч жок экендигин көрсөтүп коюу үчүн гана чыгып атам сахнага, эл алдына. Кайрадан жолугушканча анда мекениңизде ийгилик каалайм, бар болуңуз. Чоң рахмат.